بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا. Бүгінгі сабағымыз намаздың адептері. Жана ошол адептерге байланыштуу болгон маселелер. Өз негизи адеп дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жолу же эки жолу кылып, бирок дайым кылбаган нерсени адеп дейбиз. Пайгамбарыбыз кылган, бирок аны дайым муазабат кылбаган Пайгамбарыбыз. Мисал руку саждада көбүрөөк тасбих айтуу мисал. Же болсо Пайгамбарыбыздын сүннөт кыраатты көбүрөөк кыраат кылыштыгы мисал. Негизи бул адептер баары ошол сүннөттү толукташтык үчүн коюлган. Сүннөттү толукташ үчүн болот. Сүннөт важипти толуктайт. Важиптар болсо фарзды толуктайт негизи. Эми ушул адептерден биринчиси эле ихраджур ражули каффайхи мин куммайхи инда такбир. Киши ошо эки колуну эки жеңиден чыгарат экен. Такбир айтып жатканда, такбир айтканда Аллаху акбар деген мо эки кол чыгып туруш керек экен. Аллаху акбар деп колду чыгаруусу ихрам үчүн бул дагы адепке кирет экен. Эми бир зарылчылык болуп калса, суукта турат. Колуңду чыгарууга мүмкүн эмес болуп калса, ошондой зарылчылык болсо болот эми. Түшүнүктүү? Зарылчылык болсо, жаап ошол турса же болсо аял киши боло турган болсо, жеңинин чыгарбаса, анда болушу мүмкүн. Бир зарылчылыктан чыгарбаса болот. Бирок андай зарылчылык жок болсо, колун чыгарыш адепке кирет. Ва назарул мусалли иля мавди'i сужудихи qaima. Жана экинчи адеп намаз окуп жатканда турган сиз кыямда турганыңызда сиз сажда кыла турган жериңизди карап туруу бул дагы адепке кирет экен. Ва назарул мусалли намаз окуп жаткандын назары иля мавди'i сужудихи сажда кыла турган жерине түшүп туруусу кайым турган абалында дейт. Себеби булардын бардыгы адептердин бардыгы ошо намаз окуп жаткан адам хушу менен болсун. Хушуусу бузулбасын деген мааниде кылына турган нерселер. Ва иля захирил qadami raki'a ва руку кылып жатканда путунун үстүнө карап туруу адепке кирет экен. Руку кылып жатканда. Рукуда турганда ошол путунун үстүнө карап тургандыгы алдагы адепке кирет экен. Ва иля арнабати анфихи сажида ва иля хижрихи жалисан. Жана сажда кылганда мурдуна карап туруш керек экен. Сажда кылып турганда бул адеби эки көзү мурдуда турганы жакшы болот экен. Себеби ошол хушууга жакыныраак болот экен. Жана отурганда, аттахиятта отурганда өзүнүн хижрина, ошо эки путун ортосуна карап, ушул жерде отуруп, ошо санына карап отурганы жакшы болот экен. Ва илал манкибайни мусаллиман. Салам бергенде мо желкесине караш керек экен. Ассаламу алейкум деген мо желкесине карайт экен, алыстарга карабастан негизи. Ошол адеп ушул экен. Дафу суали мастата'a дейт. Жана адептерден, намаздын адептерден ошол жөтөл келе турган болсо, кудурети жетишинче жөтөлдү кайтаруу керек экен. Жөтөлбөс керек экен намазда. Эми баягындай бир үзүр болуп кала турган болсо, мейли анда жөтөлсө болот. Же болсо кекире турган болсо намазда, ошол кекирикти эгер тосуп кала турган болсо, тосуш керек экен. Намазда андай иштерди кылбас керек. Себеби бая зарылчылыксыз эле ошо жөтөлө берсе, тамагын кырса, же болсо кекире бере турган, кээ кекиргенде ошол үн менен кекирип ошондой болгондо бир намаздын бузулуусуна себеп болуп калышы мүмкүн. Казму фабихи инда тасауб. Жана эснегенде оозуну жабуу дагы адепке кирет. Эснеп жатканда, себеби бул дагы өз эснегенде ошол эснебестикке аракет кылыш керек. Бирок эми баягы мүмкүнчүлүк болбой калса, кудурети жетпесе, анда ошол колу менен оозуну жабыш керек. Же болсо жеңи менен оозуну жапкан адеп болот экен. Вал қияму хина қила хайя алал фалах. Хайя алал фалах дегенде туруу керек экен. Коом жана имам намазга туруш керек экен. Намазга даяр болуп, тик туруш керек экен. Хайя алал фалах дегенде. Бул баягы каматта да. Кадыкам хайя алал фалах, хайя алал фалах, хайя алас салах, хайя алал фалах дегенде туруш керек экен. Ва шуру'ул имам мунзи қил қад камат салах. Жана имам намазга кириш керек экен. Кад камат салат десе. Намазга киришет экен. Бул жерде да өз негизги андан ошол азыркы айтылган абалда намазга кирүү бул баягы аулавият экен, афдалы ушундай экен. Бирок андан азыркы учурда мисал камат айтып бүтүп кийин киришсек дагы ал дагы болот. Бирок мындай жакшысы ошол
азыркы каматты калды камат сала деген бүтүшүгө эле намазды баштаганыбыз ошол афзел болот экен. Ошол намаздын адептерден экен. Ида арада ар-ражула бул фаслыбызда ошол кандай кылып намазга киришүү. Эми кандай кылып биз намаз окуйбуз? Эми башынан аягына чейин бизге 2 рекет намаз же болсо ошол 4 рекет намаз окушту бизге көрсөтүп берет экен мусанниф рахималлах. Ида арада ар-ражулу ад-духула фи ас-салати ахраja каффайхи мин куммайхи сумма рафa'ahuma хида узнайхи. Азыр айтылган нерселерибизди бул жакта да айтабыз. Толук 2 рекет намаз окууду бизге көрсөтөт иншалла. Эгер киши ошо намазга киришүүнү кааласа дейт, 2 колуну жеңиден чыгарат экен. Кулагынын тушуна көтөрөт экен. Көтөрүп, сумма каббар. Кийин такбир айтат экен. Аллаху акбар деп такбир айтат. Била маддин. Била мад хамзасын чозбостон айтат экен. Түшүнүктүү экен. Аллаху акбар деп айтпайт экен. Себеби намаздын бузулушуна алып келүүсү мүмкүн экен Алла. Ошол эле учурда ошол такбир айтып Аллаху акбар дегенде ниет кылат. Намаздын кирип жаткандыгында ниет кылат. Ва ясиху шуру би кулли зикрин халисин лиллахи таала. Жана бул өз намазга киришүү Аллах таалага халис болгон, Алланы улуктай турган кандай зикир менен болсо дагы намазга киришсе болот экен негизи. Намазга киришсе болот экен, бирок Аллаху акбар менен киришкендик бул негизи бул азыр айткан Аллаху акбар менен кириш керек экен. Башка лафз менен дагы кээде айтып койсо намазга киришкен болот, бирок аны макру болот. Карахият болот анда башка лафз менен айтып. Subhanallah менен айтса мисалы, ла илаха иллаллах, алхамдулиллах менен айтса да намазга кирсе дурус болот, бирок Аллаху акбар менен деп киришиш бул ошол пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнөн. Ва бил фарисия жана намазга киришүү фарс тили менен. Бул жерде фарс тили менен дегенде, азыркы башка тилдерде айтылып жатат. Араб тилиден болбогон, кыргызча кирсе намазга, Алла улуу деп намазды баштаса мисалы. Намазды баштай турган болсо, башка тилдер менен же орусча, мисалы же кыргызча менен. Ин ажаза анил арабия, эгер араб тилиге кудрети жетпесе, араб тилин айта албай турган болсо. Ошондой экен, араб тилиге тили келбейт, айта албайт экен, кыргызча айта турган болсо, анда дагы Абу Ханифа рахматуллахи алейхта ошондой болгон экен, ал жайыз болот деген экен. Ла ясиху шуру бил фарисия ва ла кираату биха фил асах. Ошондуктан, яни дурус болот фарс тили менен да ин ажаза анил арабия ва ин кадир, эгер кудрети жете турган болсо, ла ясиху шуру бил фарис. Эгер кудрети жесе арабча Аллаху акбар деп айтууга мүмкүнчүлүгү болсо, анда башка тилде айтыш мүмкүн эмес экен. Эгер ошону да Аллаху акбар деген сөздү айта албаса, анда мейли ошол өзүнүн тилде киришсин, кайсы тилде билсе. Бирок кыраат сөзсүз араб тилде болуш керек экен. Алхамдулиллах замсүрө ал араб тилинде болуш керек экен, сөзсүз. Ошондуктан вала кираатуху биха дейт. Яни фарс тилинде кыраат кылуу дурус эмес. Фил асах кабылда. Өз негизи намазда азыр айтып жатканыбыз, бирок намазды сыртыдагы зикирлер болот. Аларды кайсы тилде айтсак да боло берет. Мисалы кой союп жатканыбызда, уй союп жаткан бисмиллаху акбар деп айтып жатабыз. Ошол жер бисмилла Алланын аты менен деп эле кыргызча айтсак, өзүмүз чүчкүргөнбүз алхамдулиллах дебесен кыргызча айта турган болсок, астагфируллах кандай зикирлер болсо, намаздын сыртыда кандай зикир болсун, аларды кыргызча айта турган болсок жайыз боло берет. Билет фак. Арабча айтсак да болот, кыргызча айтсак да боло берет негизи. Сумма вадаа яминаху ала ясариhi tahta surratihi aqiba at-tahrimati bila muhlatin. Кийин азыркы такбир айтып бүткөнүбүздөн кийин оң колду сол колдун үстүнө коёт экенбиз. Киндиктен астына коёбуз. Ошол Аллаху акбар дегенден кийин эле турбастан, мөөнөтү өткүзбөстөн эле колду байлайт экенбиз. Ошол кыямдын сүннөтү ушул негизи. Бул ошол захирул мазхаб ушул негизи. Бирок кээ бир риваят болгон имам Мухаммад рахимахуллахта бул кырааттын сүннөтү дейт экен, кол байлаштык. Yani Allahu Akbar deb tushirib, sanani aytib bitgandan keyin auduni alhamduni boshlaganda keyin qo'l baylaydi degan rivoyat bor ekan bizning mazhabda. Biroq zohirul mazhab demlekin o'sha Allohu Akbar degandan keyin tuzeli qo'l baylaydi. O'shandaqdan keyinlar boya Allohu Akbar deb qo'lini ozmas tushirib turib keyin qo'l baylaydi. Ko'rgan bo'lsam qo'l bu o'sha Imom Muhammaddan bo'lgan rivoyatdan kelib chiqqan narsa negizi. Biroq negizi to'g'risi o'sha Allohu Akbar deganda qo'lini tashlabastdan qo'lingizni baylaysiz. Tuzeli.
Ошол кол байлагандан кийин эле субханакаллахумма ва бихамдика ва табарак асмука ва таала жаддука ва ла илаха гайрук деп сананы айтабыз. Ал жерде санага эч кандай башка дуаны кошпойбуз, ошо санады өзүнө эле айтабыз негизи. Ва ястафтиху куллу мусаллин. Бул жерде ошол баягы намаз окуп жаткан ар бир адам ал жерде сананы айтат. Имам да айтат, уйган адамдар да айтат негизи. Аузуну да ошол айтат. Аузу биллахи минеш шайтанир кийин аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп айтат. Бирок алардын бардыгы баягы сирран болуш керек. Ичинде айтыш керек экен. Бирок ошол масбук, баягы намаздан кеч калган адам, башында жок болуп калган адам, масбук. Масбук деген бу намаздын башында жок болгон, кийин кеч калып, кийин бир рекет, эки рекетин туруп бүтүрүп жаткан адам, ошол сана алдагы турганда негизи келип кала турган болсо, сананы окуйт дептир негизи. Сананы окуп, кийин тургандан кийин аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп айтат дейт. Ва юахру ан такбиратил идайн. Бирок сананы айттын такбирлерден кечиктирет экен. Аузуну деген кыраат үчүн болгондугу үчүн, аузу биллахи минеш шайтанир раджимди ошол айттын такбир заваид бар. Такбир заваидтен кийин аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп айтат. Айт намазда Аллаху акбар деп кол байлагандан кийин субханакаллахумма айтат. Айтып бүтүшкө кийин Аллаху акбар. Аллаху акбар, ал 3 жолу Аллаху акбар айткандан кийин аузу биллахи минеш шайтанир раджим алхамдулилlah киришет негизи. Сумма юсамми сирран ва юсамми фи кулли рак'атин. Андан кийин бисмиллахир рахманир рахим деп айтылат, тасмияны айтылат. Кийин ар бир ракаттын башында, бул фарз намаз болсун, нафил намаз болсун, бисмиллахны айтып барылат негизи. Фатихадан мурда. Ушул Фатихадан мурда гана бисмиллахны айтылат деп жатат, бирок Фатиха менен кийинки сүрөнүн ортосунда бисмиллахны айтсам эмне болот? Мисалы алхамдуны бүтүрдүңүз, эми кулфаллахты зам сура кылайын деп жатасыз. Бисмиллахны айтса болобу ушул жерде. Бирок ал жерде сүннөт эмес экен. Бирок жайыз экен айтсаңыз. Намазыңыз бузулбайт экен. Мисалы алхамдулилlah амин дегенден кийин бисмиллахир рахманир рахим кул хуаллаху ахад деп мисалы кулфаллахты баштап кетсеңиз, ал дагы болот экен. Бисмиллахсыз эле баштап кетсеңиз да болот экен. Экөөсү да жайыз. Бирок сүннөт эмес экен. Ушул жерде бисмиллахны айтыштык, сүннөт болбойт экен. ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا. كين فاتحة نوقيت الحمد سورة نوقيت. عندك الإمام داغ الحمد بتكون ولا الضالين دين آمين دب. إمام داغ ويوغان آدم داغ آمين ده أيتلات. بروك سرا أيتلات كين خفية أيتلات كين جاشرا أيتلات كين بزام جارية قلبيت كين. ثم قرأ سورة عندك كين أزرغ سورة زام سورة نوقيت. ثم كبر راكعا كين ركوعا برات مطمئنا ركوعا баргандан кийин да байбу денеси токтой тургандай болуп рукуу кылат жакшылап мусавиян расаху би ажузихи башыны бели менен арты жагы менен тең кылат экен ахидан рукбатаху би ядайхи муфарраджан асаби'аху эки колу менен тизесин кармаган абалда болот манжаларын ачкан абалда турулат экен васаббаха фихи Жана тасбих айтылат экен субхана раббиял азим деп 3 жолу айтылат ва залика аднаху аны тасбихтин эң азы ушул экен. Сумма рафа расаху ва тмаанна qa'ilan. Кийин ушу рукуудан ошогондой рукуудан турулат экен. Ошол башыны көтөргөн абалда сами'аллаху лиман хамидах деп айтылат экен. Башыны көтөрөт рукуудан кийин турат ошол жак. Турганда дагы ошол өмүчөлөр токтой тургандай болуп турат. Ошол жерде сами'аллаху лиман хамид. Сами'a деген кабила деген маанада бул жерде. Түшүнүктүү? Аллах таала Аллахты мактаган адамды мактоосуну кабыл кылды деген маанада бул жерде. Сами'a деген укту деген маана, бирок бул жерде кабилаллаху хамда ман хамидаху да. Яна Аллах таала мактаган адамдын мактоосуну Аллах таала кабыл кылды деген маанада. Себеби кээде бул ошол мажазан ошол сами'a кабила деген маанада да иштетилет экен. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте аузу бика мин дуаин ла юсмау дегенде ла юкбалу деген маанада экен, ла юстажабу. Түшүнүктүү? Бул ошол кабила деген маанада экен. Лау имаман дейт. Раббана лакал хамд. Раббана лакал хамд айтылат экен. Yani бул жерде баягы мунфарид
O'zi jalg'iz namoz o'qib жатқан Sami'allohu liman hamidah, Robbana lakal hamd aytiladi. Agar imom bo'la turgan bo'lsa, law imaman imom bo'la turgan bo'lsa Sami'allohu liman hamidan aytadi negizi. Muqtadi bo'lsa Robbana lakal hamd aytadi ekan. Biroq munfarid jalg'iz o'qib жатқанда o'zini jam qiladi. Ya'ni Sami'allohu liman hamidah, Robbana lakal hamd deb. Aw munfaridan deb o'shani aytib qo'yadi. Munfarid bo'la turgan bo'lsa, o'sha Sami'allohu liman hamidan o'zi aytib, Robbana lakal hamd o'zi aytadi deganda. Wal muqtadi yaktafi bit tahmid. Yani muqtadi tahmid bilan chekdan aytgan. Endi Robbana lakal hamd deb imom Sami'alloh deganda Robbana lakal hamd bilan chekdan aytgan. Summa kabbara kharran lis-sujud. Keyin takbir aytib sajdaga jig'latgan. Sajdaga jig'latgan. Summa wada'a rukbatayhi summa yadayhi. Keyin sajdaga ketib жатқанда o'ki tizzasini, iki qo'lini, keyin yuzini qo'ylatgan. Sajdaga jig'ilib жатқанда birinchi iki tizza tushayotgan. Keyin iki qo'l tiyilib qo'yamiz, keyin yuzimizni qo'yayotganmiz. Tushunibdi? Bizning ketuvimiz sajdaga shunday bo'layotgan. Birinchi tizzamizni qo'yamiz, keyin qo'limizni qo'yamiz, keyin yuzimizni qo'yayotganmiz. Va sajada bi anfihi va jabhatihi. Murdu menen peshenesi menen sajda qilatgan. Sajda qilganingizda murdingizda tiyish kerak, sizin peshenengizda tiyish kerak ekan o'sha sajdada. Mutmainnan musabbihan. Sajda qilganingizda da boya muchalaringiz to'xtay turgan bo'lib sajda qilasiz. Boya o'sha tiyib turbasdan sajda turganda azmas turilib, tasbih aytыңыз. Subhan robbiyal a'la deb tasbih aytamiz. 3 jo'li. Va zalika adnahu bu eng azi bo'ladi negiz 3 jo'li deydi. وجاف بطنه عن فخذيه وعضديه عن ابطيه. Jana qursog'ini iki sonidan ajratadi. Jafa ya'ni ba'ada degan ma'noda. Ya'ni ajratadi erkak kishi bo'la turgan bo'lsa. Jana qo'lini o'zini qo'ltiqlaridan ajratadi min g'ayri zahmatin. Agar zahmada bo'lmasa, odam ko'p bo'la turgan bo'lsa, ko'p odam bo'lib qola turgan bo'lsa, anda jaiz bo'ladi. Mayli o'sha qo'lingiz tiyib qolsa-da, qo'ltiqlaringiz ochilmay qolsin, je bo'lmasa qursangiz saningizga tiyib qolsa-da, anda bo'ladi. Biroq zahma bo'lmasa, odam ko'p bo'lmay turgan bo'lsa, anda o'shunday avvalda namoz o'qishimiz kerak. Qursoq sanga tiybesdan, qo'ltiqlarga tiybesdan o'qish kerak. Muvajjihan asabi'a yadayhi, o'sha qo'ldorining qo'l manjalari, o'sha jana putun manjalari qibla tarafga yuzlanib turish kerak ekan. Wal mar'atu takhfidu wa talzuqu batnaha bi fakhidayha. Ayol kishi ya'ni takhfiz, ya'ni qo'ldorining iki qo'lini o'sha qo'ltiqlarni javatgan. Qo'ltiqlarni ochmaydi ayol kishi. O'sha iki qo'li iki janini javshat, jana qursog'i iki sonini javshatgan negiz. O'shunday qilib kichinayib namoz o'qiydi. Summa rafa'a ra'sahu mukabbiran va jalasa bayna sajdatayn wadi'an yadayhi ala fakhidayhi mutma'innan. Undan keyin boshini ko'tarib sajdadan. Sajdada turadi, hozir sajdadan turganda boshini ko'tarib takbir aytib va jalasa bayna sajdatayn iki sajdaning o'rtasida da o'tiradi. Esalatazmi? Esalib keyingi sajdaga boradi. Wadi'an yadayhi ala fakhidayhi. Jana iki qo'li iki sonin ustida bo'layotgan mutmainnan hozirdaagi muchalar to'xtay turgan avalda bo'layotgan. Thumma kabbara va sajjad. Keyin dag'i takbir aytib sajdaga boradi. Mutmainnan jana muchalari to'xtay turganday bo'ladi. Va sabbaha fihi thalathan hozirda 3 jo'li tasbih aytadigan. Va jafa batnahu an fakhidayhi. Jana qursog'ini iki sonidan ajratib va abda adudayhi qo'ltiqlarini ochib sajda qiladigan negiz. Summa rafa'a ra'sahu mukabbiran lin-nuhud. Undan keyin ikinchi rekatga turib ketib yotamiz. Hozir biz birinchi rekatni bitirdik. Birinchi rekatning qanday o'qiluv tartibini oldik. Endi siz hozir sajdadan tuz ikinchi rekatga turib ketasiz. Summa rafa'a ra'sahu mukabbiran lin-nuhud. Nuhuz ya'ni qiyam. Qiyam uchun o'sha takbir aytgan amalda turib ketasiz. Bil-i'timadin ala al-'ard bi yadayhi. Qo'li bilan yerga so'yanmasdan turib ketasiz. Agar uzr bo'lmay turgan bo'lsa, va bila qu'udin jana o'tirbasdan. Sajdadan turganda bir o'tirib turmaydi ekanmiz. Bizning mazhabda o'tirbasdan turib ketayotganmiz. Jana turib жатқанда qo'lingiz bilan yerga so'yanmasdan turadi ekanmiz. Agar jashi o'tib qolgan bo'lsa, je bir o'rib жатқан bo'lsa, je beli o'rib, put o'rib жатқан bo'lsa, je bir uzri bo'la turgan bo'lsa, mayli so'yanib tursa bo'ladi. Biroq uzri yo'q bo'la turgan bo'lsa, so'yanmay turib ketish kerak negizi. Va rak'at thaniyatu kal-ula. Ikinchi rakat birinchi rakat siyoqda o'la deydi.
Ошол экинчи рекетте, биринчи рекетте эмнелер кылынган болсо, ошол эле иштер кылынат. Илля аннаху ла юсни ва ла ятааввад. Болгону экинчи рекетте сана айтпайбыз турганда. Турабы? Аузуна айтпайбыз. Болгону бисмиллахдан баштайт экенбиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп алхамдудан баштап кетебиз. Ла юсанну раф'ул ядайн, жана эки колду көтөрүү сүннөт болбойт экен. Эни руку абалында, рукуга барып жатканда, рукудөн туруп жатканда колубузду көтөрбөйт экенбиз. Шафии мазхабында кол көтөрүлөт, раф'ул ядайн. Рукуга барып жатканда, рукудөн туруп жатканда, бизде кол көтөрүлбөйт экен. Илля инда ифтитахи кулли салатин. Бир гана кол кайсы жерлерде көтөрүш сүннөт болот бизде десе, намазга, ар бир намазга киришип жатканда кол көтөрөбүз. Аллаху акбар деп. Жана ва инда такбирул кунут фил витр. Витрде кунут дуасын окуштан мурда Аллаху акбар дегенде кол көтөрөбүз. Жана айтта завайт такбирлеринде. Айттын. Айтта Аллаху акбар дегенде колубузду көтөрөбүз. Негизи ошол бардыгы ошол кулактын тушуна көтөрүлөт булардын бардыгы. Жана колду көтөрө турган жерлердин да кол көтөрөдүган жерибиз хина ярал каабата. Каабаны көргөн учурда да колубузду көтөрөт экенбиз. Каабаны көргөн учурда дагы хажга же умрага барганыбызда ошол хажды Каабаны өзүн көргөн учурда ошол жерде эки колду көтөрүп ошол жерде дуа кылат экенбиз. Дуа ижабат болот турган жерлерден ошону кол көтөрүп дуа кылат экенбиз. Жана кол көтөрүү сүннөт болот хина ясталимул хаjarul aswad. Hajarul aswadты истилам кылып жатканда. Hajarul aswad ушуна келгенде азырдагы прямой эфирден карасаңар ошо колду көтөрүп өтүп кетишет. Колун көтөрүп өтүп кетишет ошол жерде. Ошол жерге келгенде дагы кол көтөрүлөт экен. Бирок ошол кол көтөрүлгөндө анын ичи ошол Hajarul aswadтын карап турат экен. Бирок Каабаны көргөндө дуа кылабыз. Бир Hajarul aswadга келгенде колубуздун сыртынан Аллаху акбар деп такбир айтып ошол же кол көтөрүлөт. Жана кол көтөрүү сүннөт болот. Хина якум ала сафа вал марва. Сафа марвага. Сафа марва тоосуна чыкканда дагы, сафага чыкканда да дуа кылат экенбиз кол көтөрүп, марвага чыкканда дагы кол көтөрүп дуа кылабыз. Жана Арафада турганда да колубузду көтөрүп ал жерде дуа кылабыз. Муздалифада да кол көтөрүп дуа кылабыз. Биринчи жана ортодогу шайтанга, Жамратул ула, Жамратул уста дейлет. Ошолорго таш атканда дагы ал жерде токтоп дуа кылынат негизи. Жана истисқа намазда дагы ошол истисқага чыкканда ал жерде да колдор көтөрүлүп дуа кылынат негизи. Өз негизи ошол дуа кылынып жаткан учурда бардык дуаларда кол көтөрүлөт. Түшүнүктүү? Ошол тасбих бул намаздардан кийин тасбих, тахмид, такбир айтылгандан кийин намаздардын артынан бардыгында, яни акиба салават намаздар артындагы такбир, тасбих, тахмидден кийин ошол субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар деп бүткөндөн кийин дуа кылыш керек андан кийин. Ва ида фарага мин саждатайр рак'ати. Ошо экинчи рекеттин эки саждасынан бошогондон кийин, экинчи рекетти да окудуңуз. Сажданы бүткөндөн кийин ифтараша rijlahul yusra wa jalasa alayha wa nasaba yumnahu. Sol putuңузду төшөп, ошо сол путтун үстүнө отурасыз, оң путуңузду тургузасыз. Wajjaha sabi'ahu nahwa al-qibla wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi. Ошо путуңуздун манжаларын кыбла тарапка каратасыз, колуңузду, саныңызды үстүнө коёт экенсиз. Wa basata asabi'ahu дейт. Жана ошол сандын үстүнө коюп, колуну ошол жака ошол жөн манжаларды сандын үстүнө таштап коебуз. Төшөп коебуз ошо. Wal mar'atu tatawarrak дейт. Аял киши болсо таваррук кылып отурат экен. Аял киши таваррук кылып отурат деген эки путуну чыгарып, өзүнүн жамбашына отурат ал. Негизи. Wa qara'a tashahhud Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Жана Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu'нун ташаххудун окуйт экен. Биз окуп жаткан ат-тахият Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu'дан риваят болгон. Ошол кишинин ташаххудун окуйбуз. Wa ashara bil musabbihati. Жана колубуз менен, мусаббиха менен, көрсөткүч манжабыз менен ишара кылат экенбиз. Фи шахада. Ашхаду ан ла илаха дегенде колду көтөрөбүз. Иллаллах дегенде түшүрөт экенбиз. Ва ярфауха инда нафи. Ла илаха да көтөрөбүз. Ва ядауха инда исбат. Иллаллах дегенде түшүрөбүз дейт. Ва ла язиду ала ташаххуд фил кууд ал-аввал. Биринчи каадада ат-тахиятка эчтеке кошпойт экенбиз. Ат-тахиятты өзүндө окуйбуз дагы, кийин 3-4-рекетке туруп кетебиз.
At-tahiyatu lillahi wa salatu wa tayyibat deb aytib, o'shoni eштеге qo'shpay, keyin 3-4 rakat bo'la turgan bo'lsa, 4 rakatda bo'lsa, 3-4 rakatga turib ketamiz. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله bu yerda ko'taramiz, illallohda tushiramiz qo'l. Va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb at-tahiyatni o'qiymiz. Agar 3-4 rakat bo'la turgan bo'lsa, 3-4 rakatga o'shul yerda turamiz. Agar 2 rakatda bo'la turgan bo'lsa, undan keyin payg'ambarimizga salovat aytamiz. Va qara al-Fatihata fima ba'da al-ulayn. 2 rakatdan keyin 3-4 rakat bo'lsa, Fatihani o'zini g'ana o'qiymiz dag'i. Bo'lsa mag'rib namozida bo'lsa 3-rakatda turib, Fatihani o'zini g'ana o'qiymiz. Summa jalasa, undan keyin dag'i o'tiramiz. At-tahiyat o'tiramiz va qara at-tashahhuda, at-tahiyat o'qiymiz. Summa salla ala nabiy sallallohu alayhi vasallam, summa da'a, keyin payg'ambarimizga salovat aytamiz. Payg'ambarimizga salovat aytgandan keyin duo qilamiz. O'sha Qur'ondan jana sunnatdan so'zlarini o'xshagan duolarni qilamiz. Ya'ni Qur'onda kelgan duolarni. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Robbana atina fid dunya degan o'sha duolarni qilsak bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan kelgan duolarni qilsak bo'ladi ekan. Odamlardan so'rala turgan duolarni qilmaymiz. Summa sallama yaminan. O'shal o'ng joqqa salom beradiganmiz, keyin so'l joqqa salom beramiz. Yaqul assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beramiz. Naviyan man ma'ahu, o'zi bilan birga bo'lgan kishilarni niyat qilgan abalda. O'shal so'l joqqa salom bera turgan bo'lsa, so'l joqda turgan kishilarni dag'i niyat qiladigan inshaalloh.